ошондой эле орган милициядан Жалал Абадтан революцияга активдүү катышкандыгы үчүн өмүр эле токтогон сыйнанат деп Жалал Абад областынын эмгидин атынан дагы немелери бар экен. Эми бул арыз жазып атат. Менин арыз берүүмдүн себеби апрель элдик революциясынын баатырымын Ак Суу айылынын борбордук бөлүгүндө курулуп жаткан таяныч пунктуна маркум менин жолдошум Мамыров Манасбектин Дилдебаевдин наамына коюп берилгенин суранам. Өмүр баяны: Мамыров Манасбек 63-жылы туулган, Ак Суу айылынын Коргонтөө участкасында туулган. 63-тен 70-жылга чейин ата-энесинин тарбиясында болуп, Шеркул орто мектебин аяктаган. Шамалды шаарчасындагы шоферлук курсту бүтүп, Ак Суу совхозунда шоферлук кызматта эмгектенген. Ошондой эле тамакичиликте изменовой болуп, ошол учурда жакшы жумуштарды аткарган. 84-жылы Өмүр Али Токтакан менен баш кошуп 3 уул 2 кыздын атасы болгон. Ал 96-жылы октябрда оорунун айынан каза тапкан деп арыз жазып делосу менен Өмүр Али Токтакан ушул таяныч пункттун күйөөсүнүн наамына өзүнүн эл баатыры экендигин эмес, намыс кылып күйөөмдүн атына коюу жөнүндө сураныптыр. Көпчүлүк азыркы курулуп аткан жумуштарына өзүнүн салымы бар экен. Министерствого чейин барып уруксат алганы. Ошон үчүн сиздердин талкууңуздарга ушул арыз сунуш кылып атам. Буну талкуулабаганда деле түшүнүктүү болуп да, бул эженин эмгегин биз билбесек элдин баары билип калды. Ооба. Бул эжеде бизге адам Кудай ушу Алла Таалам ушундай эжени бизге ушу аксуулук кылып, Ак Сууга турмушка чыгарып койгонуна биз миң эрте ыраазыбыз. Мынакей кандай нерселерди кылып берип атат. Эл ыраазы болсо жарашат. Ооба. Эми бул нерсени да азыр мына өзүнүн жанынан кылып атты. Бул жакшы нерсе да. Эми өзү деле айтып атат мынакей эже. Мен дейт, өзүм